Qırğız Respublikasının mamleketlik sayasi işmeri, Qırğız Respublikasının batırı Abbas Jumaqulov'un 90 жылдығына arnalgan юбилейлік iş-şarabızga hoş gelipsizler. Ушул жуманын ичинде белгилүү партиялык коомдук ишмер Апас Жумагуловдун туулган күнүнө арналган иш-чара Токмок шаарынын Насирдин Байтемиров атындагы маданият үйүндө коомчулуктун катышуусунда болуп өттү. Өмүрүн мамлекеттик кызматка арналган мамлекеттик ишмер Илимпоз 90 жашка чыкты. Бүгүн биз сиздер менен тарыхый күндө жолугуп отурабыз. Башкача айтканда, улуу тарыхый инсандарыбыздын бири мамлекеттик, коомдук жана саясий ишмер, Кыргыз элинин сыймыгы, Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наамдын ээси болгон Апас Жумагуловдун 90 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Сиздер менен ушундай саамалыкта жүз көрүшүп турганыма жана ушундай залкар адамдарды өзүм көрүп замандаш болгонума абдан кубанычтамын. Байыртадан бери биздин ата-бабаларыбыз тарыхы терең, санжырасы кенен, байыркы улуу Кыргыз элибиздин мамлекет болуп түптөлүшү, калыптанышы жана өсүп өнүгүш үчүн күрөшүп келишкен. Тарых жараткан улуу инсандарыбыз бизге эгемен Кыргызстанды аманат кылып өткөрүп берген соң, биз дагы кийинки урпактарга дал ушундай кылып өткөрүп берүү биздин башкы милдетибиз. Апас Жумагуловдун өмүрү замандаштарынын көңүлүнө бекем сакталып, муундан муунга улантылып айтылып калчу тарыхка айланганын иш-чаранын мазмуну белгилейт. Апас атабыздын 90 жылдык мааракесине оюмдагы, ниетимдеги нарк сугарылган, наркка байланышкан өмүрүн айтып кетким келет. Канатбек мырза Апас Жумагулов тууралуу эң ийри жана кеңири маалыматты берди. Тога тержерден баштайын. Аксакал небересин өңөрүп алып кетип бара жатса, бир байбиче ийиктин учу менен саздак жерди чоюп чийгилеп атат дейт. Небереси сурайт экен атасынан: "Ата, бул байбичеге чийикти алып сүрөт тартып ойноп атат." "Балам, сен барып өзүң сурачы апаңан" дейт экен. Бала чуркап барып: "Апа, эмне саздак жерге суу жайылып турган жерге сүрөт тартып атасыз? Бары үрөңү түсү чыкпайт да." Десе: "Балам, мен булактын көзүн ачып атам. Булактын көзүн ачкан киши 1000 кишини суудан өткөргөнгө, келиндин 1000 жолу жүгүнгөнүнө 1000 урмат келген чоң сооп болот. Ошон үчүн мен булактын көзүн ачып атам бала. Суунун баары топтолуп бир жерден оргуп чыгат, шырылдап агат" деген экен. Апас атабыз булактын көзүн ачты. Жанында тизилип Кыргыз мамлекетинин бардык премьер-министри отурат. Оң жагында дагы, сол жагында дагы даанышман болду. Аты аталган инсандын жашоо тарыхы узак убакытты камтып, мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн ар кайсы тармактарында олуттуу изин калтырганын бул иш-чарага катышкан замандаштарынын айткан сөздөрүнөн баамдаса болот. Кыргыз нефти башкармасынын ишканаларын көргөндө ошондо биринчи жолу Апас Жумагулов менен тааныштым. Ошо Апас Жумагулов менен ошондо сүйлөштүм. Апас Жумагулов ушу нефти тармагы боюнча мага эң жакшы мындай информацияны берди. Муну ошол кезден баштап, ошол жолукканда Апас Жумагулов мага кандайдыр жаш адис катарында абдан мындай жабып калды. Апас Жумагулов мындай бир келечеги кең, перспективасы зор жаш адис катарында мен аны кабыл алдым.
Апаз Жумагулов 1934 жылынын 19 сентябрында Чүй облусунун Аламүдүн районунун Арашан айылында төрөлгөн. Балалыгы улуу ата мекендик согуштун жылдарына туш келип, ошол кездеги катаал турмуштун даамын татып, миңдеген балдардай үй бүлөсүнүн түйшүгүн көтөрүп колхоздун иштерине катышып, окуусун согуш бүткөндөн кийин уланта алган. У меня самые хорошие впечатления были от его работы. Он человек скромный, но очень грамотный, знающий человек, контактный весьма. И с ним легко работать. 50 жылдары кыргыз жаштарынын Советтер Союзунун атактуу жогорку окуу жайларында окугандарынын саны аз эле болгону жөнүндөгү маалыматты архивден тапса болот. Ошондуктан Москванын атактуу университеттерин бүтүрүп келгендерине Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук органынын жетекчилиги зор ишеним артып, буйдалтпай жоопкерчиликтүү иш сунушташканын тарых барактары тастыктайт. Бул канча жашабасын өзүнүн тажрыйбасы менен кыргыз элине, кыргыз мамлекетине менин оюмча пайда алып келе турган кишилердин. 1973 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин өнөр жай транспорт бөлүмүнүн башчысы, андан кийин Ысык көл обкомунун биринчи катчысы болуп дайындалат. 17-18 жашымда Корумду айылында мен коромдулукмун. Окуудан кулап айылда жаштарды чогултуп алып бригада түзүп иштеп жүрөбүз. Бир кезде эле обкомдон Апаз Жумагулов келет деп ызычуу болуп калдык. Райкомдун жетекчилери, райисполкомдун жетекчилери, колхоздун башкармалары, зоотехник, агрономдун баары ак көйнөк костюм кийип, туфлилерин жылтыратып тозо баштадык. Бир кезде Корумдун аркы четинде Уч деген фирма бар. Ошондон өтүп келди эле Апаз Жумагулов келип токтоду. Баары жабылып калдык, жанына барып көзүн көрүп койгонго жанталашып атабыз. Сыймыктуу кишинин жанынан бир көз карашыбыз, ушул кишинин жанынан көргөн киши, Апаз Жумагуловду көргөн киши дагы сыйга урматка ээ болгон. Жанталашып атабыз, топурап тегеректеп. Биз кичине алысыраак турабыз, агаларыбыз бизге жол бербейт. Бир кезде Апаз Жумагулов бир сыйра учурашты дагы, аркасынан шопуру резиновый өтүктү алып чыкты. Кайран киши өтүктү кийип алып талан аралап кетти. Сугакчылар. Аркасынан райком, гарком, бүт башкарманын баары тең туфли менен тизеге чейин баттап кечиктеништи. Бул мен баланын мен үчүн ал убакта жомоктой, кызыктай көрүнгөн, азыркы учурда ушундай өзүнүн жерине элине берилип эмгектенген адам. Ошол биринчи кезекте сугакчылар менен учурашып, жерчилер, кызылчачылар менен учурашып анан тизеге чейин баттап болгон райондун жетекчилери менен жыйын өткөрүп кетти эле. Ушунга чейин көз артында тартылат. Бала кезимде кыялданып, мен Апаз Жумагуловдой болом, мен министр болом деп, көйнөгүмдүн алдына жаздыкты тыгып алып, апамдын алдында ары-бери басып, мен окшошуп атамбы деп. Үйгө өтүгү тазаландан жакшы киши отуруп кетсе да апам ошонун түбүн ичирип койчу. Галстук тагынып келген киши келип чай ичип кетсе ошонун түбүн ичирип койчу. Бул касиет экен. Мына ушундай Апаз атабыз бүгүн кайсы карбап койгон нанын жейдик. Апаз атабыздын жашына Кудай баарыбызды жеткирсе экен. 90 жаш деген эмне? Мына дагы эле болсо катарыбызда кадамын шилтеп, бардык мамлекеттик иш-чараларда тоюбуздун көркү болуп турат. 1986 жылдан 91 жылдарга чейин Апаз Жумагулов Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин төрагасы, 1993-98 жылдары премьер-министр болуп иштеген. Баарысы Апаз Жумагуловдун эң биринчиси эмгекчил деп айтабыз да. Дыйканы, эмгектин дыйканы деп айтабыз да. Апаз Жумагуловдун иш-чарага болгон мамилеси. Азыр сиздер жана бизден абдан туура айтып кетти. Тиги мынакей оң жагында, сол жагында премьерлер отурат деп. Мен ошону айткым келет. Ошол кыйын абалда Апаз Жумагулов өзүнүн билимдүүлүгүнөн, өзүнүн иш кызматка абдан берилгендигинен, мамлекетчиликтен абдан ушундай бир кам көрүп туруп, ошондой бир группа түзгөн. Анын аты оргкомитет же болбосо комиссия по реформе деп түзгөн да. Ошондо ошол белгилүү адистер ошонун башына Турар Койчиев турган, академиянын президенти Турар Койчиев турган да ошол кезде. Ошондойду түзүлүп, ошол жердеги илимпоздор, юристтер, тарыхчылар, жазуучулар
ишканада иштеген кызматкерлер, эң мыкты артисттердин баары тең чогулуп, ошондой программалар түзүлүп, ошондон кийин мынау иштеп, азыркы кийин иштеп чыккан премьерлер, министрлер ошол жактан абдан жакшы тарбия алышкан да. Анан дагы бир ойго салып турган нерсе, Апа Жумалович негизинен экономика деп экономиканы көп айтат, экономика абдан катуу мамиле коет, бирок социалдык объекттерге көңүл буруу деген бул кийинки убакта гана болгон да. Ошол кездерде, ошол Апа Жумалович премьер болуп турган кезде, жанагы тетиги жандагы турган НИИ акушерство педиатрия деп атабыз го. Ошол кезде курулуп, мына бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй турат. Ошол кезде жанагы борбордук министрликтин жанындагы жанагы ата мекенин согушуна катышкандар үчүн болгон поликлиника турат. Ошол кезде 3 эл роддом болгон Кыргызстанда. Ошол Апа Жумалович иштеп турган кезде 4-чү роддом курулган ошол кезде. Ошол кезде мен айтып коеюн, Апа Жумаловичтин өзүнүн кызыкчылыктары да бар, бирок социалдык объекти абдан мындай катуу мамиле койсо, ошого башын ийип туруп, центр репродукции деген ачылган, жанагы жаңы төрөлгөн балдар үчүн. Бүгүнкү күнгө чейин ошол турат. Ошол домостроительный комбинаттын профилакторий болчу. Андай арзанчылык болчу, баары бекер болчу, медицина бекер болчу, окуу баары бекер болчу. Азыр баары акчага такалып атпайбы? Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдары Чүй облусунун мамлекеттик администрациясын башкарган. Эң кыйын жылдардан бери ошол жылдар болду. Себеби эгемендүүлүктү алдык, союз тарады. Байланыш абдан тыгыз, ошол бат-бат жолугушуп турабыз. Бул киши менен кеңешип турабыз. Анан ишканалар ачылса, кошо ала барабыз. Анан чогуу барат, сүйлөшөт. Ошол жерден дагы бизге кандайдыр бир багыттарды берип турат, кандайдыр бир акыл насааттарын айтып турат. 90-жылдардын аягына чейин ар кайсы тармакта өзүнүн жогорку уюштургуч дареметине ылайык чарбакерлик кызматта өз потенциалын көргөзүп келген элчи Илимпоз инсан Апаз Жумагулов 50 жылдан ашык түрдүү кызматтарда эмгектенген. 5 жыл Германияда калган жылдары бир топ өлкөлөрдө Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси кызматын ийгиликтүү аркалап келген. Апаз Жумагулов Германияга биздин Кыргызстандын элчиси катарында көп жылдар иштеди. Ошондо ого бетер арасы жакында ар кандай жалпы бир иштер болуп, жыйындар болуп, чогуу катышып, силердин посолуңар мыкты киши экен, баарын билет экен, человек высокой культуры дешип эле ошол ушундай жакшы комплименттерди айтып жүрдү. Атактуу инсан Манас, Акшумкар жана башка мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Коомдук ишмер, саясий ишмер, өмүрү уламышка айланган Апаз Жумагуловдун мааракесин өткөрүп жатабыз. Мааниси аябай чоң. Бул эң эле чоң мааниси ошо жаштардын, урматтаган карылардын ардык тармакта уланып келе жаткан байланышты үзүп албасак деп Апаз Жумагулович менен биригиштешкен, кийин иштешкен, азыр иштешип жаткан жаштардын арасында өмүрүн кылган ишин даңазалап, уламыш кылып айтып, үлгү кылып айтып түзөлүп атабыз, боюбузду түзөп аткан учур. Нарыктуу, барктуу жашоону жашап жаткан Кемеңгер агабызды үй бүлөсү гана эмес, ушул күндөрү шакирттери менен бирге бүт кыргызстандыктар мааракеси менен куттуктайт. ЛТР эл менен бирге.